Салам достор, кандайсыздар? Биздин катталуучуларыбыз. Салам достор, Мирел менен Аку силер менен. Ушул мен кайрадан эле таң калып атам. Силер болсо бизди азыр угуп атасыңар, бирок биз болсо силер менен жада калса башка өлкөдө бош керекпиз депчи. Бирок бизди билесиңер, ким экенин, Мирел, ким Аку экенин. Биз силерди тааныйсыңар да. Биз силер менен таанышыш үчүн келиңиздер, комментарийга жазыңыздар. Ошол силер каяктансыңар, кимсиңер, жана кандай оюңар бар болсо биз менен бөлүшүп кетиңиз. Биз силер жөнүндө билгибиз келет. Ооба, өзүңүз жөнүндө жазып туруп, анан Мирел бойдоксуңбу деп жазып койсоңуз, Мирел сөзсүз түрдө жооп берет. Ооба, же жок экенин. Бүгүнкү подкастта биз заманбап технологиялардын оң жактарын айтып берели деп атабыз. Кандай оң жактары бар дегендеричи, албетте азыркы технология бул адамзаттын жашоосу үчүн жалпы эле өзгөчө мааниге болуп калды. Азыр бир 10 жылга бир жака, 10 эмес, 5 жыл, мүмкүн 3 жыл үңкүргө жатып келсең, замандан артта калып калганыңды сезесиң, Ооба. Укмуш өнүгүп атат. Мурун болсо эсимде бар эле, мектепке бир күн келбей калсаң эле болду, жоготтуң теманы, эмне болуп кетти ошол, именно сен келбеген күндө. Неге ушундай закон болбосу болчу? Негизи биз жакшы жерин белгилеп кетсек, эстесек, кандай биз байланышчу элек досторубуз менен, же кандай туугандар менен байланышчу элек. Азыр болсо бул оп-оңой. Мен айткандай эле, мен болсо тиги адамдын сүйлөшпөй калсак дагы, мурун билчимин, ал 10 жылдан бери билем ал адамды. Жашоосу кандай өтүп атканын билем да. Бул төрөптөр. Сүйлөшпөсөң дагы. Бул жумушка кириптир, бул тияка барып келиптир, тияка учуп келиптир деп туруп, сүйлөшпөсөң да билесиң, бул адамдын жашоосунда эмне болот деп бири-бириңерди жакшы билип каласың да. Социалдык тармакта. Анда Мирел, бала чактагы жашооң менен азыркы жашоону салыштыра келгенде, сага кайсы технология абдан пайдалуу? Пайдасын тийгизип жатат. Пайдасын тийгизип жатат. Эми баналдуу нерсени айталычы, телефон. Уюлдук телефон мага өтө, смартфон жардам берип атат мага. Негизи актан бүт нерсени табасың. Фотоаппаратым бар. Сүрөткө түшөсүң, аны болсо эми эске тутуу нерселерди тартасың. Андан тышкары болсо жанагы интернетке кошулуп туруп эле Google менен эмне гана болбосун, кандай гана суроо табасың. Мисалы азыр болсо мен унамды оңдошум керек, же үйдө бир техникам бузулуп тиги бир нерсе болсо, мен эмеге YouTube'га жазам, кантип оңдошум керек. Же болсо азыр мен өзүмө кровать, анан үйдө ар кандай мебелди жасайын деп өз колум менен кылайын деп атам. Анан эмне керек? Кандай кылыш керек? Кандай чертеждор? Жада калса чертеждордун баары уже даяр. Интернетке кирем. Миң кеңеши чыгат. Кеңештер, анан байкайм, кимиси оңоюраак деп туруп анан жазам. Мага көбүнчө ошол телефон, уюлдук, анан жанагы интернет жардам берип атат да көбүнчө үчүн. Мен баары эле ошондой бош керек деп ойлойм да. Мага аябай жардам берген блендер. Ким эмнени кылса ошондой болот. Анан кир жуучу машинка да аябай жардам берет. Андан тышкары негизи жардам бергендер абдан эле көп. Сен эле айткан ошол Google подкаст дедимби, Google болобу, ошо интернет айдың жалпысынан ооруп, мисалы, курсагымдын сол жагы ооруп атат деп жазып койсоң, эмне ооруп аткандан эмне болушу мүмкүн деген информация бар. Чыгарат, анан сен билесиң да, анда кимге барыш керек десең, ал айтат, мондай ушул адиске бардан ошону көздөй барасың да, анан сурайсың отуруп алыпчы. Баягы бир дарыгер эжеке айтып атпайбы, азыр таң каласың, баары эле дарыгер дейт. Могул эмеспи деп отуруп алып бизди үйрөтөт депчи, анысы кандай? Баса эстеп кетпедим жана блендер дегенде дачы. Мен да үйдө дагы, мен жалгыз жашап калганда блендер бар болчу да алганда. Анан чынында өтө көп жардам берет экен да. Жанагы смузиден баштап ар кандай эмени жасайсың да. Андан тышкары дагы мага мультиварка. Ой, айтпа. Мультиварка жыргал нерсе турбайбы. Жада калса бир эле рисоваркаң болсо эле болду. Салдың, суу койдуң, жарым сааттан даяр болуп калат. Же боласың. Мага бойдок жалгыз жашаганга бул өтө жардам берет экен. Анан кийин жана электр меши бизге батарея ысытып бере турганчы. Бул да абдан ыңгайлуу. Мисалы, тамакты ичине салдың да 1 минут, 2 минуттун ичинде сага ысык тамак даяр болот. Абдан ыңгайлуу. Анан булчу сода жаатында ошол тамак аш саткандарга да аябай пайдалуу болду да. Алар тоңдуруп салып коет. Анан кардар келгенде ысыта калып туруп берет да, анан свежий сыяктуу көрүнүп калат. Жарым саат күтпөйсүң да, муздаткыч, мисалы. Илгери апама көп айтып калат, этти эшикке марлиги илип туруп анан сүрсүтчү элек. Анан ал убакта биз деген жана чымындын бокторунан коркчу эмеспиз, терип коюп эле жей берчүбүз деп айтып бере берет да. Чоң эне азыр ал заман эмес дейчүмүн да менчи. Анысы кандай? Ушул сыяктуу үй тиричилигинде керектүү нерселер. Чаң соргуч ошол эле. Чаң соргуч чынында абдан пайдалуу. Сен айта кеттиң элең го чака жөнүндөчү, жана тряпка өзү сыга турган. Өзү сыгат, швабрасы менен. Ошол терезе жуугучтар азыркы күндө укмуш пайдалуу.
азыркы күндө үй тиричилигине колдонгон каражаттар жанагындай кийим үчүн өзүнчө, раковинасы өзүнчө, даараткана үчүн өзүнчө колдонулат, айтор унитаз үчүн толтура да, түм эле түрү менен. Дагы эмне бар азыр? Биздин жашообузду аябай жеңилдетип аткан. Азыр мындай футуристическийлерди карасак, жанагы барго душ же ванналар болот го, тигисин суусун мындай кылган, мындай куюлган, анан тигиндей арсынан чыкканы, же ошол эле джакузи деп коет эмес беле? Ар кандай сонун мындай удобный, ыңгайлуу болот экен да ошолордо. Азыр айыл жергелеринде да жашоо жеңилдеп калды, анткени Аристон бар, мисалы кичинекей кезибизде мен тайнемкини ооруп калганда аябай жүдөчү элем да, бир жумада бир жолу баняга барасың, анан калган убакта жуунганга шарт жок. Чайникке суу жылытып алып жуушуң керек, анан жүдөп кетесиң. Азыркы күндө душ ар бир үйдө эле бар, жок дегенде 30 литрлиги бар да, жок дегенде. Анан аябай ыңгайлуу. Ооба. Андан тышкары жана мурун кыйын эмес беле, негизи сага канализация киргизиш үчүн сен темир турбаларды киргизиш кыйын болчу да. Азыр болсо оңой эле болуп калды. Пластик жасап, ошо пластикти ойлоп чыгарганда болду, киргизип койсуң, тигитесиң, оңоюраак болуп калды да. Негизи технологиянын өнүгүшү көп жердинге таасир этет. Айткандай эле үйдүн технологиясы албетте, жана ошондон чыгып атып жанагы интернет, телефон, анан бардык адамдын өзүнүн мындай кандай десем, жана ошо жанагы бир плойка бар эле го, Найсер беле, эмне эле? Дайсон деген. Бизде канча турат? Бир 60 миңге чейин турат го дейм. Бир эле чачты плойкалаш үчүн, бирок аялдар айтат да, бул өтө ыңгайлуу, удобный дейт да, бир эле эметип койсоң эле дейт. Анан ар кандай башка технологиялар негизи адамдын жашоосун жеңилтти да, сонун. Мен жанагы шобраны айтып кетпедим, эмне үчүн айтып кеттим? Мен баягы эле бир окудум эле. Бул аял болсо, жөн эле аял болчу, үйдөгү домохозяйка деп коет эмес беле, иште жумушу жок болчу. Ал болсо ошо кылып атып, анан ойлонуп кетет экен да. Могу шобрамды кичине мындай удобныйраак болупчу, эңкейбейин, белим оорубасын же бир материал ошол эметип сыгылбасын же жаш сүртсүн, тактарды калтырбасын деп ойлоп туруп эле швабра жасасамбы деп туруп жасап чыгат экен да. Аны болсо ошентип маркетинг кылып, акырындан сатуу жөн эле сатып аткан мындай, анан ошентип атып фирма кылып ошентип эң байып кетти да. Ошо реалдуу тасмасын көрдүм эле, реалдуу жашоонун негизинде тартылганчы сен айткан. Аябай ал бирок байкуш аял кыйналгандан улам анан ушул нерсеге келет да. Же болбосо памперс азыркы күндө баса. Кийим илгери апаларыбыз 5 баласын ээрчитип конокко барса 5 сумка, анын ичинде сага конокко керектүү бир нерсе эмес, 5 сумка жалаяк болчу эле го. Анысыганда азыркы учактагы памперс, ошо памперсти деле чоң ата ойлоп чыгыптыр да. Неберелерин карачу экен да. Анан тияка сийип коет, бияка сийип коет, анан эмне кылсам ушуларды деп ойлонуп отуруп, жөн эле баштыктын ичине ушул сууну сиңирип алуучу материалды салыптыр. Анан ошентип туруп анан байлап коюптур да. Анан кийин мындай кылып койсо болот, мындай кылса болот деп отуруп, анан улам жеткилең болуп отуруп, азыр биз сүйүп колдонгон памперс келип чыгыптыр. Айтор, биз угармандарыбыздан сурайбыз, анда азыркы заманбап технология сизге аябай пайдасын тийгизген кайсы технология бар, жазыңыз. Азыр маалымат өтө кенен, жогоруда айтылган биз интернет айдыңында дүйнөнү кыдырып коебуз, отуруп эле, каалаган тасмабызды көрүп коебуз, айтор ушундай. Анан болсо айтылгандай эле ушул үйүңүздөргө эң силерге жагымдуу технологиясы кайсылар? Силерге эң көп жардам берген? Мүмкүн стиральный машина менен жанагы холодильник банальный болуп калды, мүмкүн силердин кызыктуу нерсеңер бар. Ошону бирөөнү эстеп кетсем, бир баланын эмеси мындай жанагы кичинекей баланы жаткырып коюп, анан күйгүзүп коет экен, ал болсо мынтип титретип, музыка коюп. Заманбап үй деле укмуш азыр, каякта жүрбөйт, сен телефону менен башкарып коесуң, жылытам, муздатам, эч ким тийген жокпу, камералар, биз үчүн, бизде баягы тынчтыгыбызды сакташ үчүн баардыгын тең кылып коесуң. Жасалма иттер, мисалы кирип чыкса бизге бир үн берип турат, депчи. Айтор карап отурсаң толтура, чынында. Ошо менен бөлүшүп кетиңиздер, силерге эң ыңгайлуу жана жардам бере турган кайсы технология силерге жагымдуу болуп атат же кайсыны алгыңар келип атат жакын арада. Ошону бөлүшүп кетиңиздер, биз менен байланышта болуңуз ошентип. Алкитап Чекит медиа сайтына дагы катталганды унутпаңыз, сиздерди күтөбүз, ылдый жакка комментарий күтөбүз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.